Бийлик президенттик шайлоодон кийин негизги атаандашы болгон Өмүрбек Бабановго карата кылмыш ишин козготуп, өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз кылган. Мына ошол козголгон кылмыш иши токтотулуптур. Мындай жаңылыкты УКМКнын төрагасы Идрис Кадыркулов Жогорку кеңеште жар салды. Бул туурасында Жогорку кеңештин депутаты Руслан Казакбаев парламенттин 19-сентябрындагы жыйынында Өмүрбек Бабановго карата козголгон кылмыш иши эмне болгондугуна кызыгып, УКМКнын төрагасы Идрис Кадыркуловго суроо узатты. Эл өкүлү Бабановдун президенттик шайлоонун алдында Ош шаарынын 10-кичи районунда сүйлөгөн сөзүндө кастыктык козутуу болбогонун, эл аралык жана биздин серепчилер айтышканын белгилеп, кылмыш иши эмне болгонун сураган. Мындай кабыргасынан коюлган суроого УКМКнын жетекчиси Кадыркулов: "Иш боюнча айтсак, биз жооп күтүп жатабыз. Азырынча иш токтотулган" деп билдирди. Бул жобо аркылуу Кадыркулов мындан ары кылмыш ишин эмне кылуу туурасында президенттин айта турган ишаратын күтүп, каш кабагын байкап жатканын кыйткандай болду. Ушунун өзү Бабановду саясаттан сүрүп чыгуу үчүн жасалма кылмыш иш токтотулганын кабар берип турат. Бул чындык KG.